Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалынын эфирдик берүүлөрүн негизги маселе көрсөтүүсү улантат. Аны мен Роза Акматжан кызы алып барам. Дагы бир жолу амансыздарбы. Бул өткөн аптанын соңунда жааган жаан-чачындан улам өлкөнүн 4 облусунда сел кырсыгы орун алды. Анын ичинде өзгөчө ушул Ош облусундагы сел кырсыгы бир топ кесепеттерге алып келип, тилекке каршы 2 адамдын өмүрүн алды жаратылыш кырсыгы. Бүгүнкү күндө бул апта ичи боюнча дал ушул сел кырсыктарынын кесепеттерин жоюу иштери активдүү жүрдү. Бүгүнкү негизги маселеде дал ушул сел кесепеттерин жоюу иштери жана сел кырсыгы тууралуу кеп кылабыз. Ал үчүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Куш келипсиздер. Конокторубуз менен тааныштыра кетсек, Шумкарбек Ташматов Кубанычбекович, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн башчысы. Куш келипсиз. Таалайбек уулу Данияр, өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаментинин бөлүм башчысы. Сиз да куш келипсиз. Эң биринчи суроону ушул селдин кесепеттерин жоюу иштери канчалык деңгээлде толук аткарылып бүттү, кайсыл стадиясына жетип калды, ушундан баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күнгө маалымат бере кетсек, биздин каттуу жааган селдин кесепетинен азыркы күндө акыркы каттуу жааган жамгырыбыз 23 апрель болгон болсо, бул Өзгөн районунун Жазы айыл аймагында болгон. Анын тазалоо жумуштары бүгүн гана бүттү. Ошондой эле кечээ түнү Өзгөн районунун Корсетти айылында дагы сел жүрдү. Ошондой эле Караалжа районунун Ылай Тала айыл аймагынын Шмет участкасында сел жүрүп, кыян менен бир торпок агып келген. Ошондой эле жеринде азыркы учурда тийиштүү техникалар, жол теле ишканасынын техникалары, ошондой эле элдердин жардамы менен тазалоо иштери жүрүп жатат. Ошондой эле биздин ошо Мырзаки айылынын Корсетти айылында дагы азыркы учурда биздин райондук жарандык коргонуу кызматтарынын ошондой эле бардык кызматтардан жергиликтүү бийлик, ошондой эле элдин жардамы менен тазалоо иштери бүгүнкү күндө активдүү жүрүп жатат. Жалпы маалымат бере кетсем, ошол эле биздин 20 апрелден бери бүгүнкү күнгө чейин болуп келе жаткан селдин кесепетинен Ош облусунун аймагында 29 участкада сел катталды. Ошондой эле 1006 турак үйдүн, анын ичинен 56 үйдүн ичине, ошондой эле 769 короосуна, ошондой эле 176 жер төлөөсүнө суу кирген фактылар катталды. Ошондой эле соц объектилерге бир 10 соц объектиге суу кирген. Ал жердеги бардыгынын абалы канааттандырарлык. Алдын ала маалымат боюнча бүгүнкү күндө авариялык абалда 4 Карагулжада 4 үйүбүз бар. Капиталдык оңдоого тийиш 1 үйүбүз катталды. Калган 232 үйүбүз канааттандырарлык даражада. Ошондой эле ички чарбалык жолдорду айта кетсек, жалпы 56,82 километр азыркы күндө тазалоо иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле жабыркаган автоунаалардан 4 болду азыркы күнгө. Ошондой эле бүгүнкү күндө МЧС тарабынан, ошондой эле жергиликтүү бийлик, ошондой эле элдин жардамы менен жер-жеринде тазалоо иштери активдүү жүрүп жатат. Эң биринчи катталган жана 20 апрелде катталган кырсыктан жеке турак жайлардын короолоруна чейин кирип кеткен болчу. Ошолордун тазалоо иштери соңуна чыгып калдыбы же соңуна чыктыбы толук? Бүгүнкү күндө бардык участкабызда соңуна чыгып эле калды. Акыркы кечки биздин Корсетти айылындагы болгон участкабызда азыркы убакытта көпчүлүк эл ошол жерде тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Ошондой эле Карагулжа районунун ошо Ылай Тала айыл аймагынын Шмет участкасында өздөрүгө жалпы маалым болгондой, ушул эле участкада биздин бир жараныбыз каза болгон болчу. Азыркы убакытта 2 жерде тазалоо иштери жүрүп жатат. Дал ушул сел катталган аймактарда азыр кимиңиздер жооп бересиздер билбейм.
Кайсыл аймактарда бул алдын ала күтүлгөн болчу да? Баягы буга чейин кооптуу деген тыянагы чыгып, элдерге эскертүү берилип аткан аймактар кайсылар болчу? Уруксат берсеңиз, мен жооп берсем. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Республикабыздын аймагын дээрлик баардык аймагы сел коркунучу көп жайылган аймак болуп саналат. Алардын ичинен Ош облусунун атап өтсөм, Ош облусунда сел кооптуулугу бар участкалар деп 870тен ашык участка аныкталган. Ошондой эле кечеги апрель айынын 3-декадасында катталган сел процесстери өзгөчө Ош облусунда булардын баардыгы биздин департаменттин божомолдук материалдарында камтылган. Тактап айтканда ушул 70 бүгүнкү күнгө чейин 78 сел процесси катталса, ошо апрель айынын ичиндеги алардын ичинен 88% биздин божомолдук материалдарда камтылган. Биз бул боюнча жылдын башында атайын президенттин аймактык өкүлдөрүнө, райондук администрациялардын башчыларына, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине ушул сел процесстерин алдын алуу боюнча күн мурунтан аткарылчу иштерин жүргүзүү үчүн атайын эскертпелерди жөнөтүп турганбыз. Алардын жалпы санын атап өтсөм 309 эскертме кат кеткен. Булардан сырткары жанагы мамлекеттик деңгээлдеги жолдор министрлигинин карамагындагы жолдордун ошондой сел түшчү участкаларын, жээк бойлоп эрозияга учураачу участкаларын боюнча жана бекемдөө, коргоо, тазалоо иштерин жүргүзүү боюнча буларга дагы эскертме каттар жөнөтүлгөн. Мындан сырткары дагы бир айта кетсем, биздин департамент ушул жыл сайын изилдөөлөрдү жүргүзүп, жылдын акырында, мына быйылкы жылды айтсам, 2024 жылга атайын божомолдук китеп чыгарылган. Ал китептердин ушул республикалык деңгээлде бүт камтыган китеби бул президентибизге, кабинет министрдин немесине, төрагасына, андан кийин тиешелүү органдардын жетекчиликтерине, президенттин аймактык өкүлүнө, губернаторго, акимдерге, мэрлерге, ошондой эле ушуларга китептери берилет. Мындан сырткары айыл аймак башчыларына жана өзүбүздүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмдөрүнө диск, компакт дискте жүктөлүп, ичинде материалдар жөнөтүлөт. Мындан сырткары биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сайтында ушул мен атап өткөн божомолдук материал аттуу китебибиздин электрондук версиясы жайгаштырылган, бул колдонуу үчүн. Ошол турак жайлардын канчасы буга чейин көчүү боюнча жер бөлүнүп берилген, канчасына ал иштер аткарыла элек болчу, канча пайызына? Негизи сел процессин боюнча изилдөө жүргүзгөндө биз биринчи кезекте биз ошолорду коргоого багыттайбыз. Ал жерден көчүрбөөнүн аракетин кылабыз да. Эгерде ал жердин перспективасы келечеги жок болгон гана учурда биз ошол башка аймакка көчүрүү боюнча сунушубузду беребиз. Сиз айтып өттүңүз, жана 20-сында биринчи сел ошол Алай районунун азыркы тилектеш, мурда Корул айыл өкмөтү деп аталчу, Тогуз булак айылында 21-22-23 жылы 3 жыл катарасынан жана кыйратуучу күчкө ээ болгон сел процесстер катталган. Ошол айылдан бир үй ошол кооптуу болуп калгандыктан жана жаранды коргоонун мыйзамына ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына коопсуз аймактан жер тилке ажыратып берип, аталган жаранды көчүрүү боюнча сунушубуз берилген. Бул турак жайды айтып өтсөм, бул жээктин боюнда болгон. Ал жерде коргоого азыр учурда мүмкүн эмес, келечеги жок участка. Азыр жыл сайын 3 жыл сайын кайталанып отуруп, азыр турак жайына болжол менен 1 метр калган да. Андан кийин эгер жана турак жайларды алдын алуу боюнча биз ошол сайларды тазалоо боюнча, жээктерин бекемдөө боюнча, ошондой эле ирригациялык каналдарды казуу ачуу боюнча сунуштарды берип келебиз. Бул өзүнүн эффектисин берип келатат. Ошол эле учурда биздин көчпөй жаткан да жарандар бар эле. Мисалы үчүн былтыры чатырларда ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын чатырларды тигип, убактылуу дагы көчүрүп, убактылуу дагы ошол учурду өткөргөн күндөр болгон да. Ооба. Эми жанагы чатыр боюнча айта кетсем, бул көбүнчөсү бул жер көчкүгө таандык бул турак жайлар. Себеби жер көчкүнүн алдын алуу өтө кыйын.
Андан кийин жер көчкүнүн активдешүүлөрү өзгөчө жаз айларында болгондуктан биз ушул жаз айларында убактылуу болсо дагы ушул чатырларга көчүрүп атабыз. Анткени себеби дагы бар. Бул кооптуу аймакта жайгашкан турак жай ээлери өздөрүнүн биринчиден турак жай башка жактан ажыратып берген учурда дагы кээ бирлери ошол кооптуу аймакта жашоолордун уланып келатат да. Анын себептеринин бири бул ошол кыргыз эли негизи жана мал-жан кармаган, мал-жан менен жан баккан адам болгон үчүн ошол азыркы кооптуу аймактагы участкасы ошолго ыңгайлуу болгон. Ал эми азыркы учурда бөлүп берип аткан участкасында ушул участкасынын аянты дагы кичине болгон, жанагы мал-жандык багууга да ыңгайсыз болгон үчүн ушундай фактор менен элдер көчпөй атат. Бул биринчи фактору. Андан кийин уже көпчүлүк райондордо, өзгөчө Алай районун айта өтсөм, жаңыдан трансформацияга жерлери кеңир эмес, көп эмес мен билишимче. Андан кийин бул ата конуш деген дагы бир балеси бар. Ушу атамын турган жайы дегендиги үчүн ошол жерден кетпейм деген ушундай ойлор менен жашап келатышат. Түшүнүктүү. Ошол эле учурда ушул сел катталган күндөрү бул башка облустарда дагы көп катталгандыгы үчүн ошол эле 1-2 күндүн ичинде Facebook социалдык тармак тиркемесинде башка дагы тиркемелерде көп жазылып атты. Бул алдын ала мониторинг жүргүзүү бөлүмү бар болсо алдын ала эскертүүлөр берилген. Ошол аймакта сел жүрөрү 5тен белгилүү болгондон кийин ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигине карата айтылып атты. Эмнеге ушул кесепет ушунчалык кесепетке алып келбей, алдын алуу иштерин жүргүзсө болот беле, алдын ала бир даярдык менен турсак болот беле деген суроолор эл тарабынан коюлуп атты да. Ушул суроого кандай жооп калтырат элеңиздер? Уруксат менен жооп берсем, ошол мен жана жогоруда айтып өткөн эскертме каттарда бул ошол ар бир аймак болобу, райондун аймагы болобу, бул ошол жергиликтүү администрациянын, жергиликтүү өз башкаруу органынын карамагындагы аймакта. Бул жарандык коргонуу мыйзамы боюнча ошол аймактарга ошол жерлердин жетекчилери жарандык коргоонун башчысы болуп саналат мыйзам боюнча. Биз ошолорго атайын эскертме кат жөнөтөбүз. Андан сырткары ошол биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алкагында жыл сайын жүрүүчү атайын алдын алуу жана кесепетти жоюу иш мерчеми бар. Адашып айтып албашым мүмкүн, 149 участка ушул өзгөчө сел процессине таандык. Бул тазалоо жерлерде өзгөчө жанагы дотацияда отурган, бюджети жетпеген айыл өкмөттөрдүн ошол өзгөчө кырдаалдары катталып кеткен, ошол коркунучу бар участкаларда ушундай алдын алуу жумуштарын аткарат. Түшүнүктүү. Кийинки суроо ошол азыр айтып кеттиңиз, жанагы кесепеттер канчалык болгонунчу социалдык объектилерге чейин ичине суу кирип, анан авариялык абалга кептеген дагы имараттар болуптур. Булардын канча пайызына азыр мамлекет тарабынан көмөк көрсөтүлөт же такыр эле мамлекет тарабынан көмөк көрсөтүлбөйбү? Ушул боюнча дагы айтып кетсеңиз. Азыркы күндө алдын ала маалымат боюнча 11 миллион 628 миң материалдык чыгым райондук жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан эсептелип берилди. Бул алдын ала болжолдуу маалымат. Жардамга келсек, ошол жеринде райондук жарандык коргонуу кызматы, ошондой эле райондук администрация тарабынан мыйзам чегинде тийиштүү болгон жардамдар берилет. Ошондой эле биздин кооптуу аймакта жашаган жарандар боюнча дагы токтоло кетсем, ошол жердеги жашаган жарандарыбызды коопсуз аймактан коопсуз аймакка көчүрүү бул ошол жерде жергиликтүү бийликтин милдети болуп эсептелет. Биз тараптан кесиптешим иштеген ошол мониторингке караштуу мониторинг жүргүзүү божомолдуу департаментинин эскертмелерине ылайык бизде жалпы облустун аймагында селдин кесепетинен ошондой эле селдин коркунучу бар 127 бул Ош облусундагы көчүрүлүүгө тийиш үй бүлөнүн саны. Анын ичинен жеринде мамлекет тарабынан жер тилкесин алгандар бар. Ошондой эле албайда жашап жаткандар бар. Албай жашап жаткандардын саны азыркы күндө 55 үй бүлө жашап жатат. Ошондой эле
72 үй бүлө мамлекет тарабынан жер тилкелерин, ошондой эле мамлекет тарабынан жардам суда деп коебуз. Ошол суданы алып, ошо көчпөй жашап жаткан жарандарыбыз бар азыркы күндө. Ошол көчпөй жаткан жарандардын үйүнө сел кирген учурда аларга материалдык чыгымдары мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлөбү, көрсөтүлбөйбү? Буга чейин эскертүүлөр берилген болсо? Эскертүүлөр ошо берилгендигине ылайык, ошондой эле камсыздандыруу мыйзамына ылайык кооптуу аймактарды дагы жашаган авариялык үйлөрдү мамлекет камсыздоо кызматы делеги камсыздандырбайт да, мына карагандачы. Камсыздандырганда төлөп бере турган тийиштүү акча каражаттары бул азыркы күндө авариялык эмес, туруктуу жакшы абалдагы үйлөрдү гана алар камсыздайт. Андан сырткары ушул сел кырсыгындагы интернетке тараган видеолордо белгилүү болду. Мисалы үчүн башка бир жаратылыш кырсыктарында, башка бир табият кырсыктарында адам өзүн алып жүрүү эрежелерин ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги баягы алдын алуу иш-чараларынын алкагында мектептерге барып жүргүзөсүздөр го. Ушул сыяктуу сел учурда дагы өзүн алып жүрүү боюнча барбы эрежелерчи? Ошол боюнча түшүндүрүү иштери жүрөбү? Мен айтайын дегеним, видеолордон көрүп атабыз, жолдон сел агып өтүп атса, баягы унааңы салып айдап өтүп кет, каттуураак айдасаң өтүп кетесиң деп кадимкидей элдер сүрөп, анан унаасын айдап бараткан видеолор чыкты да. Анан баягы бир адамдын өмүрүн алды. Ал киши деле ошол дал ушундай ситуация. Ошондой эле ситуация менен кетпедиби? Ошого айтып атканым. Жарандарга мындай өзүн өзү алып жүрүү боюнча дагы иштер жүрөбү? Үйрөтүү. Уруксат берип мен жооп берсем, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында атайын кафедра бар. Ушундай өзгөчө кырдаалдардын боюнча деги эле жарандык коргонуу боюнча атайын окутууларды өтүп турат. Бул план, өздөрүнүн планы бар, кимдерге, жана өкмөттөрдөн баштап мектептерге, мугалимдерге, окуучуларга чейин барып жерлерде жерине барып окутууларды өткөзөт. Ошондой эле мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздөрүнүн адистерин дагы кайра даярдоодо ушулардан атайын өтүп турушат. Кайсыл учурда кандай эрежелерди караш керек, ошондой эле ошол окуучуларга чейин атайын үйрөтүлөт. Бул атайын ошол кафедранын өзүнүн мерчемделген планы боюнча. Жарандарга ошол айылда, ошол тоолуу аймактарда, сел коркунучу жашаган аймактарда жашаган жарандаргачы ошондой иштер барбы, түшүндүрүү иштери? Бизде ошол жогоруда айтып кеткендей эле жер-жерине барып, бизде жаран коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборунун ошол кафедранын кызматкерлери жер-жерине барып, плановый жумуштарды түшүндүрүү иштерин, ошондой эле бизде жыл сайын берилген эскертмелердин негизинде жер-жеринде түшүндүрүү иштери жыл сайын берилип келет. Андан тышкары бизде азыр шашылыш билдирүү берилгенин артынан эле ошондой эле эмнеге коркунучу бар, жамгыр жайбы, жамгыр тууралуу уже значит сел болот деген элде түшүнүк болот. Ошондой эле селде өзүн кандай алып жүрүү боюнча, ошондой эле жер көчкү бизде көп катылат, биздин түштүк аймагыбызда. Ошондой эле значит жер көчкү болот десе, землетрясение деп коебуз. Бүгүнкү күндө ушундай кырдаал болот экен деп элдерди даяр туруусу үчүн биздин өзүбүздүн МЧСтин баракчасында, МЧСтин ошондой эле Facebook баракчаларында, ошондой эле телеканалдарга биз убакыт саат менен биздин массалык маалымат каражаттар бөлүмүнүн кызматкерлери тийиштүү деңгээлде массалык маалымат каражаттарына маалыматтарды бүгүнкү күндө таратып келишет. Ошол акыркы кырсык боюнча дагы токтолуп кетсеңиз, ошондо кырсыкка учураган унаа сел болуп жаткан аймакка өзү кирип кеткенби да? Мындайча айтканда, ошол тарапка барбай коопсуз аймакта турганда аман калмак беле деген суроо. Ушул боюнча токтоло кетсек, бул жогоруда айтып кеткендей эле Кара-Кулжа районунун Ылай-Тала айыл аймагынын Шмет участкасында, бул ушул жерде, ушул участкада бүгүн эле биздин бир азыр дагы сел катталып, ошол жерде бүгүн 26 апрелде катталып, бир торпок кыян менен кошо өлдү, бир мал, бир торпок. Ошондой эле ошол участкада болгон ситуацияны айта кетсем, 20 апрель 20:30 чамасында автоунаалар катарынан кетип бара жаткан. Ошол эле учурда сел болордо сразу эле
ошол эле замат сел жүрүп кетпейт да. Ошол эле замат сиз өзүңүздөргө маалым болгондой Каракылжанын жолдору таш болгондуктан таштар кулап, таштар бар болгон, бул жарандар бир жакка шашылып бара жаткандыгынан өтүп кетебиз деген ойдо. Ошол таш кулап турса дагы, суу ошондой эле жамгырдын катуу жааганын көрүп жатып дагы ошол жерден токтолбой өтүп кетебиз деген адамдык человеческий фактор деп коет, адамдык эме экен, көз караш экен бул. Ошол участкага кирген дагы кайра артка кайта албай калган. Ошол эле учурда чоң таштар түшүп, сел аралашпасын менен, мындай айтканда кыян менен ошол эле Каракылжанын жолу эме болгондуктан, жар болгондуктан ошол эле Land Cruiser үлгүсүнүн айдоочусун сактап калганы эме болгон жок. Демек ошол унаа жолундагы жүрүп жаткан селдерде унаа аркылуу ошол селден катуу айдасам өтүп кетем деген түшүнүк менен ал тарапка айдоо же ошол тараптан өтүү бул адам өмүрүнө чейин коркунуч жараткан кооптуулукка жатат. Рахмат. Ошол эле учурда азыр деле бизде жаан-чачын токтой элек, жазгы аба ырайы. Алдыда дагы божомолдор барбы? Кайсыл аймактар азыр кооптуу болуп турат? Кайсыл аймактарда дагы эле сел коркунучу жогору бойдон сакталып турат? Азыр Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Кыргыз гидромет кызматынын божомолдук божомолуна ылайык өлкөбүздө 28 апрелине чейин штурмовой айтылган. Бул биздин департаменттин карамагында 3442 республика боюнча айтып өтөйүн. Ошонун баардыгында сел болуп кетүү коркунучу дагы деле сакталуу. Ошон үчүн жолго чыгарда ошондой эле жанагы ирригациялык, бул эми жаранды коргоо мыйзамында жана ар бир жаранга чейин айтылган милдеттер бар да, алардын ичинен ошол өзүнүн үйүнүн өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча ошол ирригациялык суу кетүүчү арыктарын ачып ушундай иш-чараларды аткарса өзгөчө кырдаалдардын таасири азыраак болот деген ойдомун. Бирок өзгөчө кырдаалдардын болбой кетүүсүнүн алдын алуу өтө кыйын. Өзүңүздөр билгендей ушул 28-не чейин биздин министрликтин адистери күчөтүлгөн режимде иш алып барып жатышат. Ошондой эле жергиликтүү бийликтер менен тыгыз байланышта иш алып барып жатышат. Ар бир болуп кеткен өзгөчө кырдаалдарга ыкчам чара көрүү максатында бул. Ошол эле учурда бул көрсөткүч акыркы жылдары жаратылыш кырсыктары, анын ичинде сел кырсыктары, жер көчкү канчалык мындай көп саны көп катталып жатабы же бул көрсөткүч азайып жатабы? Себеби коомчулукта бир талаш-тартыш маселе бар. Бул баягы жайыттардын деградация болушу, жашыл бактарактардын азайышы, мына ушул себептерди дагы жаратылыш кырсыгынын бир себепчиси катары көрсөткөн бизде экологдор бар, активисттер бар да. Бул нерсенин өзү таасири канчалык болуп атат? Негизи туура айтып өттүңүз, бул жанагы жерлерде жайыт жерлердин өзгөчө деградацияга учуроосу, мал жандыктардын көбөйүүсүнө байланыштуу деп эсептелет. Ал эми сел процессинин өнүгүүсүнүн негизги факторлорунун бири дагы ушул жердин ошол өсүмдүк өсүүчү катмарынын бүгүнкү күндө жок болуп жаткандыгы, сел сууларга кошумча жанагы эрозия процесстерде өрчүп, сел таш аралаш келип, кыйратуучу күчү жогору болуп жатат да. Мындан сырткары көпчүлүк байкаган болуш керек, климаттын жыл сайын өзгөрүп жаткандыгы бул табигый процесстердин өрчүүсүнө алып келип атат. Бул статистикада ушундай жыл сайын өсүп жатат. Демек бул жерде мындай селдин санынан дагы ошол эле селдин кыйратуучу күчү жогору болуп атат, мурдагы жылдарга салыштырмалуу. Кээ бир селдер ошол өкмөттүн жанагы кыйратуучу күчү жок, эч кимге зыяны тийбей, ушундай аз көлөмдө агып өтөт. Алардын ичинен кээ бирлер ушундай жылдап, 10 жылдап, 1 жылда 2 жолу ушундай чоң көлөмдө сел процесстер катталып турат да. Анын биз эң максималуусун ошондой келип калышы мүмкүн деген ошого карата биз божомолдорду дагы жүргүзөбүз. Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушуну менен биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.